Саламатсыздар урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге аялдардын туулган айына карап мүнөздөрүн айтып өтөбүз. Январь айы бул айда сабырдуу жана чыдамдуу айымдар дүйнөгө келген. Аларда эркектердей мүнөз болот. Бул айымдарда көйгөйлөр болсо бирөө менен ортого салып сүйлөшпөйт. Баардык ишти өздөрү бүтүргүзөт. Бул айымдарга ашкананын иши өтө жагат, бирок үй жыйнаганды анча жактыра беришпейт. Февраль бул айда төрөлгөн айымдар корс мүнөз болот. Алар көбүнчө өзүнү күйүткө алдырышат. Бирок мындай болгонуна карабастан алар кыйынчылыктан коркушпайт. Тез чечим чыгарышат. Бирок бул чечим ар дайым туура жол бере бербейт. Бул айымдар бирөөгө арызданганды жакшы көрүшөт. Бирок убагы келгенде өч алып алышы да мүмкүн. Март айында төрөлгөндөр өтө назик мүнөз болот. Бул айда төрөлгөндөрдү капалантуу өтө оңой. Ойлогон ойлору, иштери аткарылбаса өздөрүн бактысыз деп ойлошот. Өздөрү тартынчаак мүнөз болуп, көптөгөн иштерди баштай алышпайт. Бул айымдар көңүлчөк, тартынчаак, назик мүнөз болушат. Апрель айында төрөлгөн айымдар башкалардан аракетчилдиги, алдыга умтулуусу менен айырмаланып турушат. Апрель айымдары баштаган ишин жыйынтыгын даана ойлойт жана өтө катуу аракет кылат. Алар кандай иш кылбасын ийгиликке жетишет, мээнетти сүйгөндүгү үчүн. Май айы бул айдагы айымдар өз бийлигин жүргүзүүнү каалашат жана ошол иште талапты катуу коет. Капа кылган адамды кечиришпейт. Кийинчерээк өкүнсө да ал адам менен кол үзүшү мүмкүн. Бул айымдардын кайсар мүнөзү үй бүлөдө түрдүү көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн. Алар кимгедир баш ийип жашагандан көрө буйрук берип жашаганды жакшы көрүшөт. Июнь бул айда төрөлгөн айымдардын көпчүлүгү өзүнө өтө сак болушат. Бирок аларга өзүнө сак болгон көп деле пайда келтире бербейт. Алар душмандарын өтө тез кечиришет. Кээ бир көйгөйлөрдө чыдамы жок болушат. Себеби өздөрүнүн маанайына карап иш тутушат. Июль бул айдагылар уялчаак, аз сүйлөгөн айымдар болушат. Бул айымдар баардык нерселерди көңүлүнө жакын алышып, өздөрү кыйналып жүрүшөт. Бирок мындай көрүнүш көпкө созулбайт. Бул айдагылардын маанайына карап иш тутушат. Үй бүлө жана бала биринчи орунда, негизги ролдо болот. Август бул айдагылар оор мүнөз болушат. Бул айымдар жогорку кызматтарга өтө катуу кызыгышат. Баарын оюнда болгонду жакшы көрүшөт. Эркектердин көңүлүн өздөрүнө өтө тез бурушат. Сентябрь айында төрөлгөн айымдар ачууга тез алдырышат. Булар акча маселесинде өтө бекем болушат. Кимдир бирөөгө карыз бериши да өтө кыйын. Бирок тамак жасаганы келгенде буларга эч ким тең келе албайт. Октябрь бул айда төрөлгөн айымдар адамдар менен өтө тез тил табышып кетишет. Чечим кабыл алаарда жакшылап ойлоп, андан соң жыйынтык чыгарышат. Үй бүлөнү биринчи орунга коюшат, бирок кыйынатты кечиришпейт. Ноябрь бул айда төрөлгөн айымдардын өмүр жолдошуна тоодой сабыр тилейбиз. Бул айда төрөлгөн айымдардын өздөрүнүн ойлогон ою туура деп эсептеп, башкалардын айткан сөздөрүн угуп да койбойт. Бул айымдардын характери оор болгону менен сүйүүсү күчтүү, өздөрү чыдамдуу болот. Декабрь бул айда төрөлгөндөр коркпос мүнөз, ооматтуу айымдар болушат. Өздөрүнө өтө сак, сөзгө уста болушат. Бул айымдар сиздерге сырдаш, чыныгы дос боло алышат. Ачуусу тез келген үчүн үй бүлөдө тез көйгөй жаралып турат.